Алмаз Шаадаевдин клибин 22 миллиондон ашык адам көрдү. Ырчы Алмаз Шаадаевдин «Эми мага баары бир» деп аталган клибин 22 миллион көрүүчү көрдү. Бул тууралуу ырчы өзү маалымдады. Аталган ырдын сөзү жана обончу Гүлжигит Сатыбековго таандык. Кече тиккен дарагым, өмө берет дедиңби? Жерге көмгөн денегим өнү берет дедиңби? Деген сөздөр менен башталган ыр 2018-жылы 4-мартта YouTube каналына жүктөлгөн жана былтыркы жылдын хит ыры болгон. Клипте үй-бүлөлүк маселелер чагылдырылган. Solo Media YouTube каналындагы чыгармага 8000ден ашык адам пикир калтырган. Эскерте кетсек, Алмаз Шаадаев 1990-жылы 11-сентябрда Нарын областынын Атбашы районуна караштуу Кара Суу айылында туулган. Фарида, күлүп койчу айдай, карындаш деген ырлары менен белгилүү. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Назира Айтбекова мен турмуш курганда чычка кулакта союлган эмес. Кайын журтумду кыйнаган эмесмин. Барына белгилүү болгон алып баруучу актриса Назира Айтбекова өзүнүн жеке баракчасына пост жазды. Ноябрда бир эле тойго барган мен эле болушум керек. Жалгыз мен, жалгыз той. Башка тойлорго убактым болгон жок. Съемкада болдум. Мен турмуш курганда үлпөттө өткөзүп, үлпөт көйнөк кийип, шыгырата жиптерди чаңгытып, чартаңбай тээп, эримде, кайын журтумду кыйнаган эмесмин. Тыпыйып барып жолук салынып, көшөгөгө отуруп калгам. Чычка кулакта союлган эмес. Жөн эле нике кыйылган. Жолдошум эми окуусун бүтүп келди. Биз жашоону нөлдөн баштайбыз, чогуу бутка турабыз дегем. Төбөлүгүбүз түз болсо эле калганы маанилүү эмес болчу. Үңкүрдө жашап, жөө бассак да, жанымда жарым болсун деген романтикалык кыялдарга чулганган кез. Азыр ошентип романтик болот белем. Жогой, романтиканы жолдошуман күтмөкмүн. Меники жешилде. Тажрыйбалуу анан акылдуу болуп кеткенден бери бардар. Бага алган, кадырыма жете алган. Романтика уюштуруп бере алган. Мен сүйүп эмес, мени сүйө алгандай эле жандайм. Илгеркидей шыпыргы сатып алып өзүмдү кожойке сезип, сүйүнбөй калганыма көп болду. Үлпөт көйнөк кийген кыздарга суктанып жүрдүм бир топ. Бирок быйыл Сосудскөйгө тегем киносунда көк салкында кийдим. Эми чөчүп бир күнү туура эмес бутуман туруп алып, турмуш куруп калсам деле көп кишилик. Пафос тою жок эле чет өлкөдө 10 чакты жакынымды чакырып алып, барпайган көйнөктүн ордуна чакан, тыпыйган ак көйнөк кийип, океандын жээгинде романтикалуу үлпөт болмок. Бүткөн соң чакан компаниябыз менен жакшы тамак жеп, жакшы сөздүн үстүндө отуруп, кечинде клубка барып, бугубузду чыгара бийлеп келмекпиз. Аларга да өзүбүзгө да ошол жактан балайын өткүзүп, жайларыбызга тарамакпыз. Бизде өтө эле ысырапкорчулук орун алат. Тойго бараткан адамдын сүйүнүп эмес, сүйлөнүп баратканын көп көрөм. Берип аткан акчасына ичи өткөн андан көп. Ошолордун батасы кайсы жагынан тиет ким билсин. Атайы дептер ачып алып, сага бергем, мага бер, содалашуу кайсы ынтымакты алып келет. Колунда барларды акча кошола алат. Авторитет деп чакырган эсептешүү пафостун кажети канча? Чын ыклас менен жакшылык өткөрүү, жакшылык менен бөлүшүүдөн мурун атандашуу, эл көзүнө көрүнүү, элдин көзүндө өйдө болуу, душмандын ичин күйгүзүү, тараткан акчаңды кайтаруу болуп калды го, же жалганбы, деп жазды. Маалымат булагы Аргумент Чекиткейжи.